Саламатсыздарбы, урматтуу Факт Кежи YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кыргызстанда болуп жаткан маанилүү жаңылыктарды биринчилерден болуп кабардар болгуңуз келсе, каналга жазылып, видеонун алдына өзүңүздүн пикириңизди калтырып кетиңиз. Бүгүн 25 ноябрда Бишкектеги Ала Тоо аянтында реакция аталышындагы жарандык акция өттү. Акцияга 1000ге жакын шаар тургундары катышты. Митингдин катышуучулары таштанды таштабай көтөрүп чыккан плакаттарын орошуп, таштанды салган урналарга салып кетишкен. Румынияда Кара деңизде Queen Hind аттуу кеме чөгүп кетип, 15 000ге жакын кой өлдү. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматка ылайык, кеме 14 600 кой болгон. Белгисиз себептер менен кеме бир капталына ооп калган. 14 600 койдун арасынан 34 гана кой мал калган. Экипаждын 22 мүчөсү тең сербиялык жарандар болгон. Экипаж мүчөлөрү толугу менен куткарылган. Жогорку кеңеш жыйынында Кытай Эл Республикасынын жараны Айеркен Саймайтиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин убактылуу депутаттык комиссиясын түзүү жөнүндө маселе күн тартибине киргизилип колдоого алынды. Бүгүн 25 ноябрда комиссия жыйын өткөрдү. Алтынбек Сулайманов комиссиянын курамынан чыкканын жарыялады. Ошондой эле жыйында комиссиянын төрагасы болуп депутат Талант Мамытов тандалды. Эскерте кетсек, буга чейин депутат Искендер Матраимов дагы комиссиянын курамынан чыккандыгын билдирген. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов журналисттер тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөгө байланыштуу түзүлгөн атайын ведомство аралык ыкчам топ жүргүзүп жаткан сотко чейинки иш-чарага чакыртылышы мүмкүн. Бул тууралуу өткөн маалымат жыйынында Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев билдирди. Журналисттер учурда Матраимов кайда экендигине кызыгышты. Анткени мурда депутат Ирина Карамышкина анын Кыргызстандан чыгып кеткендигин айтып чыккан болчу. Матраимов расмий издөөдө эмес, ошондуктан биз ага көз салбайбыз. Менин билишимче, Матраимов Кыргызстандын аймагында эле, деди ал. Дамир Сагынбаевдин айтымына караганда, иштин материалдары УКМКга өткөрүлүп берилген. Ошондуктан да Матраимов сотко чейинки иш-чаранын алкагында журналисттердин материалдарына карата өз жүйөсүн келтирүү үчүн келиши мүмкүн. РЧ Мирбек Атабеков журналисттерди анын атын колдонбоого чакырды. Мен эч нерсени, эч кимди колдобойм. Келечекте шайлоодо эч кандай партияны же талапкерди колдоп чыкпайм. Мен саясатчы эмесмин, мен жөнөкөй жаранмын. Мен элдин баарында эле коррупцияга каршымын, деп билдирди РЧ. Белгилей кетсек, Мирбек Атабеков, Эрмек Нурбаев жана бир катар шоу-бизнес өкүлдөрү Азаттык радиосунун бажы тармагындагы коррупция боюнча иликтөөсүнөн кийин өз баракчаларына жемкорлукка каршы пикирин билдирген пост жарыялашкан. Айрым массалык маалымат каражаттары алардын Бишкекте өтө турган митингге чыгарын жазып чыгышкан. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, УКМКнын коррупцияга каршы кызматына Бишкек шаарынын тургуну арыз менен кайрылган. Ал өз арызында Ички иштер министрлигинин кызматкери анын күйөөсүнө козголгон кылмыш ишин оң жагынан чечип берем деп $3000 пара талап кылгандыгын жазган. Пара талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, 23 ноябрда 50 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси УКМКнын кызматкерлеринен качам деп арыз жазган аялды сүзүп кеткен. Жабырлануучу ооруканада. Милиция кызматкери убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Дагы башка кызыктуу жаңылыктарды биздин сайттан окусаңыздар болот.